чубалгыларын жана көмөк чордондорду жаңыртуу иштери жүрүп жатат. Анда энергетиктер Бишкектеги жана Чүй облусундагы электр чубалгыларын алмаштыруу жана оңдоо иштерин башташты. Электр тармагындагы кышка камылга көрүү ишине кабарчыбыз Алишер Аскарбеков күбө болуп келди. Кыштын камылгасын жайда көр. Андыктан энергетиктердин кышка даярдык жумуштары кызуу жүрүп жатат. Ал үчүн Бишкектеги электр аба чубалгыларынын эскилиги жеткен жабдыктарын алмаштыруу иштери башталды. 1700 километр линияны техобслуживание деп коебуз. Ушундай иштерди пландаштырганбыз. Бүгүнкү күнгө 19 подстанцияда капиталдык ремонт жүргүзүлдү. Жалпы баасы 5 миллион 400 миң сомдук иштер аткарылды. 25 подстанцияда текущий ремонт аткарылды. 4 миллион 400 миң сомдук иштер. Жана 1200 километр линияны техобслуживание өткөздүк. Бул фарфоровый изолятор. Муну сайыз убагында мурун 30-40 жыл болгонда. Ал эми 3 жылдан бери электр монтёру болуп иштеген Чынарбек Иманалиев бул электр жабдыктарын 5 колунда эле билет. Анткени өткөн жылы эскилиги жеткен тетиктердин айынан электр жарыгы көп үзгүлдүккө учурап, энергетиктерди көп убарага салган. Ушунун айынан канча жерди таппай убара болобуз да булардын айынанчы. Издеп анан кийин булардын айынан свет өчүп көп учурларда ошондой болуп калат да. Ошо издеп эски перекрытыйлардын баарын алабыз. Анан жаңысын коебуз. Бул айны көмөкчү чордонунда иштин казаны кайнап жаткан учуру. Анткени жаңы 25 миң вольттук көмөкчү чордон орнотулуп жатыптыр. Жаңыланган чордондон эми Жалгычы району менен Арча Бешик жаңы конушу мурдагыдан да сапаттуу электр энергиясы менен камсыз болот. Кубаттуулугу 16 миң киловольт амперлик болгон трансформатор 25 миң киловольт амперлик трансформаторго алмаштырылып жатат. 2017 жылкы капиталдык курулуштун планы боюнча ошондой эле келе жаткан 17 жана 18 жылдагы осенне-зимний периодко багы ийгиликтүү өтүш негизинде алдын ала кылынып аткан иштер жүрүп атат. Энергетиктердин кышка даярдыктары өлкөнүн бардык аймактарында жүрүп, жаңылоо жана оңдоо иштери жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө ошо бардык аймактар боюнча Кыргызстанда биздин ар бир областында жогорку чыңалуудагы биздин мекемелер бар. Ал жерде да ушундай кыш-күз мезгилине даярдыктар кызуу жүрүп атат. Бул иштер жаз мезгилинен баштап ноябрь айына чейин созулат. Анын алкагында бизде жогорку чыңалуудагы 6 миңден ашык километрдик линия электр передачалар ремонттон өтөт. Жана башка багы высоковольттук жогорку чыңалуудагы подстанция деп коебуз. Ал жерде дагы 20 миңден ашык жабдууну жаңыртабыз. Эмне жаңылык дегенде энергетиктердин жообу даяр. Тактап айтканда алар кышкысын элге үзгүлтүксүз электр энергиясын берүү үчүн мындай жаңы трансформаторлорду коюп башташыптыр. Ал эми мындай иштер өлкөнүн бардык аймактарында чамдалып кызуу жүрүп жаткан учур экен. Алишер Аскарбеков, Тимур Сыдыгалиев, Коомдук 1 канал.